айын туғандар. Бирөө-бирөөнү тоноп атат, момундун каны, малы, абири арам. Эй, досым, тиішпе деп аралаш керек. Коркоктук кылмай жок. Мейлі бізге зиян жеп қалса дағы бар ошол жерге ескертиш керек. Билестерби, пайгамбарыбызды ур токмокко алып атканда Абу Бакыр барып туруп, буга тийишпегиле, булар Аллахка чакырып атат. Аллахка чакырган адам силер тоскоолдук кыласыңар дегенде, Абу Бакыр Сыдыкты талпалап, ошол жерде Мекке мушриктер урган. 3 күн бою өзүнө келген эмес. Ошондой деңгээлде талпалаган. Ошого чейин дават кылыш керек. Кудайга шүгүр, азыр андай заман эмес. Эгер бирөө арам ишти аткарса, бирөө-бирөөнү тоноп атса, бирөө-бирөөнү урдап атса, бирөө-бирөөнүн абирин төгүп атса, деп аралашсаң эч ким эчтеке кылбайт. Туура түшүнөт. Бул шариятты карманытат депчи. Бирок аны дагы жолу менен. Ар бир нерсенин өзүнүн фыкы бар да туугандар. Мисалы, дават кылып атканда биз мындай деңгээлде дават кылып коебуз. Бул биздин кемчилигибиз. Бул жеке биздин баарыбыздын кемчилигибиз. Биз канча жылдан бери намаз окуйбуз дагы өзүбүздү башкачараак деңгээлде түтүп туруп, бирөө намаз окубаса, намаз окубайсыңбы сен? Бул харам бул жүрүшүң. Бул бейнамаз дегенде кылып жерге уруп сүйлөсөк, ал эч качан намаз окубайт. Мындай түрдө дават кылыш эч жерде жок туугандар. Пайгамбарлардын даваты кандай болгон? Бир эле айтайын. Идхаб иля фираун иннаху тага. Сен Фираунга баргын, ал чектен ашкан. Фирауну билесиздер, а? Ол чектен ашкандын дагы ашып кеткен. Андай адам келбесе керек кыяматка чейин. Адамдарды өзүнө сыйындырган, мага сыйынгыла деген. Ошол адамга баргын деп Аллах Таала буйрутат Муса алейхиссалам. Ал чектен ашты. Ва кул лаху каулан лайина. Ага жумшак сөз айткан деп. Жумшагыраак айткан, балким Аллахтан коркор деп. Biz Musa'da emesiz. Musa aleyhisselamda bizim daracağımız yok. Bırak biz davat aytatan adamlar Firavundayдағы adamlar emес. Аны bir жұмшақ қылып айтышыбыз керек. Мисал мен айтатырған болсақ, туғандар, bir адам менен өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алыш үчүн үйүбүзгө сантехник чакырдык, уста чакырдык. Туурабы? Уста келип үйдү ишин бүтүрүп бериш керек. Же үйдү куруп атабыз, үйдүн үстүн жаап атырган уста. Же машинаны оңдоттабыз, машинабызды оңдоп бере турган уста. Ага акча бересиз. Бирок кантип сүйлөйсүз тугандар, билесиздерби? Машинаны апарып таштап туруп, мен мына күлүштү оңдоп салгын деңиле, эч бир уста оңдобойт ошончу. Жакшынагыл оңдогом мынаны депчи. Ага барып, устака жакшысызбы? Шундай болуп атат, проблемасын айт. Бир машинадан кийин же эки машинадан кийин туруп турабыз. Эртең келсе, эртеңге туруп турабыз, туурабы? Бул мамиле, адам менен ортосунда болгон мамиледе гана биз аны аябай 100% жакшы билебиз. Үйдү уста салсак дагы ал устаны мактап, кылган жакшы жактарын айтып салабыз. Эмнеге биз Аллах менен болгон мамиледе, Аллах Таала ушулар менен мамиле кыл, Аллахка чакыргыла дегенде биз ошондой дебей коебуз. Мисалы, бир кошунабыз намаз окуп айтат. Күндө бир sıрадан зыярат кылып, кошуна кандай, мынау дуалыңыз аябай чырайлуу жаапсыз, каяктан үйрөнгөнсүз? Мактап, жакшы жактарын айтып бериш керек. Сиз дайым эртең менен турасыз. Ишке кеч калбай кетесиз. Аягында мындай көңүлүнө отургандан кийин бир намаз окуп туранан кетпейлиби? Сизди көптөн бери мешитти көрбөй атабыз деп жумшак айтсак, уялып кетет го бардык адамдар, туурабы? Андай инсарсыз адам коомдо жашабай атабыз да. Эгер бир жанына аралашып эле иш болсо, ишин да бүтүрүп беришип, бир жерде бир дарагы эшигин алдында өсүп калса, ошону кең аралашып койгон аралашып атып чакырсак, бардыгы келип намаз окуйт. Биз тескерисинче мынтип окуйбуз. Качан намаз окуйсуң? Болбойт тугандар мындайчы. Бул уже Аллахтын дининен качырууга болуп калат. Мындай дават пайгамбарлардын даваты да болгон эмес, өткөн аалымдардын да даваты болгон эмес. Айтайынбы тугандар? Эгер биз Аллахка чакырган болсок, Аллах насип кылып биздин себебибизден бир адам хидаят таап калса, кандай пайда экендигинчи. Пайгамбарыбыз Али радыйаллаху анху айткан. Али радыйаллаху анху айтат: Али, эгерде бир адам сен себептүү туура жолду таап калса, күн чыгып батканга чейин канчалык пайда болсо, андан да жакшыраак. Башка бир хадисте ахсан мин хумрун наам деген, кызыл төөдөн жакшыраак деген. Кызыл төө ошол азыр деле балынат араб өлкөлөрүндө. Ал доордо эң жакшы унаа болгон. Адамдар минип жүрө турган. Азыркы учурдагы эң жакшы унаа кайсыл? Азыркы унаада Toyota Land Cruiser 200 же болбосо 570 Lexus. Ушудан жакшыраак. Түшүнүктүү кылып айта турган болсок. Эми биздин акылы кылсак, палан кошунаны кредитин алдыртпай коюп,
намазға дайын болып қалышына себеп болып қалдың. Ошоға қанша уақыт кетті? 1 ай уақыт кетті. 1 ай жұмшабайбыз, бирок 1 ай жұмшадық та, 1 ай ошоны үйүнө жашап алдық. Кечке ишин болсо ишин кылып берип, бир жакка барса чогуу барып, акыры ошол намазга келип калды. Ошол намазга окуганың 60 000 долларлык 570-тен жакшыраак десе, койчей деген сөз келет да. Пайгамбарыбыз ушудан жакшыраак айтып атат, пайгамбар жакшыраак депчи. Эми 570 болгон болсо атаңа мингизип койсоң, кандай жакшы деген да ой келиши мүмкүн да. Ошодон дагы жакшыраак туугандар. Эгер кимде ким бир адамдын хидаятына себеп болуп калмаса, ошодон жакшыраак.